بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. Allah'ını bilgim gelet. Allah Taala emne üçün görünbeyt. Allah Taala kançalık çoğ. Allah Taala kayda? Allah Taala'nı kim jaratkan? Allah Taala emne üçün жалгыз? Allah Taala'nı kantip bilebиз? Allah Taala mömөнү jaratыш üçün эмнеге даракты жараткан? Allah Taala тууралуу ойлондурган суроолорго жооптор. Бул китеп Özkan Özekege taandык. Которгон Алмамбет Осмон уулу. Редактор Өмүркулов Ильяс. Тех редактор Руслан Аронов. Окуган Муслим Даават. Бул китеп Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасы тарабынан 21 октябрь 2016 жылы тастыкталган. Алланы билгим келет аттуу бул китепте Allah Taala тууралуу айрым суроолордун жооптору өспүрүмдөргө жараша жөнөкөй, түшүнүктүү тил менен берилген. Китеп жаш өспүрүмдөргө жана Allah Taala жөнүндө билгиси келген окурмандарга арналат. Биринчи бөлүк, биринчи тема. Сөз башы. Алланы билгим келет аттуу бул китепте жараткан эгебиз Allah Taala тууралуу айрым суроолордун жооптору өспүрүмдөргө жараша жөнөкөй, түшүнүктүү тил менен берилген. Бирок жашынын улуу кичүүсүнө жана билим деңгээлине карабастан ар бир эле кыргызча окуган мусулман адам үчүн бул китеп пайдалуу болот деген ойдобуз. Балалык курактан баштап айлана чөйрөбүздү, адамдарды жана ааламды улам тереңдеп түшүнүп жүрүп олтурабыз. Ар бирибиз бул ааламда жараткан Allah Taala жөнүндө бир топ суроолорго кабылып, ал тууралуу көп нерселерди билгибиз келген учурларды башыбыздан өткөрсөк керек. Кызыктырган суроолордун айрымдарына кээде жооп таба албай, "Деги кайда болду экен?" деп көп ойлонгон кездерибиз болот. Эгерде дин илимин жакшы билген жана туура түшүндүрө алган киши бар эле болсо, Allah Taala жөнүндө суроолорго ынамдуу жооп алсаң болот. Тилекке каршы кээде же андай илимдүү адамдар же суроолоруңа жооптор табылбай калат. Суроолор ойлонууга алып барат. Ойлонуу, ой жүгүртүү адам баласынын акыл эсинин өөрчүшүнө жетелеген асыл сапат. Ыйык китебибиз Куранда "Силер ой жүгүртсөңөрчү" деп көп кайталанат. Ыйык Куран Алланын китеби. Андан башка дагы Allah Тааланын аалам китептери бар. Allah Taala жөнүндө ойлонуудан да Allah Тааланын аталган эки китебин кызыгып окуп, алар тууралуу ой жүгүртүү абдан маанилүү. Негизи эле окуганды билсең, ар бир адам бир китеп, ар бир окуя, ар бир кубулуш, жада калса ааламдагы ар бир нерсе, ар бир клетка жана ар бир атом бир китеп. Тилекке каршы бул жагынан көпчүлүгүбүз сапатсыз бойдон калуудабыз. Бул биздин чоң кемчилигибиз. Азырынча биз эң жөнөкөй китептерди, колубуздагы адамдар тарабынан жазылган кагаз китептерди жакшы окуй алсак, ошол да ийгилик болуп турат. Анткени жөнөкөй болсо да китеп окубаган адамдар башка айбандардан анча деле айырмасыз жашап өтөт дешет. Китеп эң жакшы дос жана эң сонун устаз дегендей, колуңуздагы китептен бул дүйнөгө жаңы суроолору менен кадам таштап келген жаш өспүрүмдөр жараткан Алланы таанып билүүдө өз суроолоруна жооп таба алат деген ойдобуз. Аталган суроолор эң көп кызыгууну арттырган суроолордун арасынан таңдалып алынган. Албетте ар адамдын оюна ар башка суроолор келиши мүмкүн. Ал суроолордун жоопторун башка китептерден табуу мүмкүн деген үмүт менен баарыңыздарга бекем ыйман, жаркын келечек каалайбыз. Жаш достор, силерди Allah Taala өзү колдоп, эки дүйнөдө ийгиликтер жар болсун. Чакан маек. Кичинекей уулум кече күнү мага Allah Taala эмне үчүн көрүнбөйт ата? деп суроо узатты. Уулумдан мындай суроону күтпөгөн жаным, эмне деп жооп беришти билбей калдым. Негизи бул суроонун жообун деле билчүмүн. Бирок эми
деген боюнча токтоп калдым. Уулум да бакырайган көзүн ирмеп мени кадала тиктеп турду. Анын көздөрү "Болуңуз эми, жооп бериңизчи" дегенсип көрүндү. Сөздү айлантып олтуруп, "Сенин көзүң кичинекей, Алла болсо абдан чоң. Ошондуктан көрө албайсың да" деп кутулдум. Ушундайбы деп колундагы оюнчугун көтөрүп, эч нерсе болбогондой бөлмөсүнө кирип кетти. Балким мындай курактагы балдар үчүн менин берген жообум жетиштүү болушу мүмкүн. Бул жооп менен эки анжы абалдан убактылуу чыккандай болдум. Бирок балам чоңойгон сайын жараткан Алла Таала тууралуу жаңы суроолорду бериши маалым болчу. Ал суроолорго эмитен кам көрүшүм керек. Бул китепти жазышыма да уулумдун капилеттен Алла эмне үчүн көрүнбөйт деген суроосу себеп болду. Ушинтип уулумдун чоңойгондо Алла тууралуу бере турган суроолоруна даярдык көрүүнү чечтим. Анын үстүнө китеп окуганды үйрөнүп алгандан кийин бул китепти өз алдынча окуп да түшүнүп алат эмеспи? Мындан тышкары көптөгөн адамдар бул суроолорду көп ойлошу мүмкүн. Айрымдары жообун издеп табат. Кээ бири мындай суроолордун жообу болбойт деп кутулат. Бирок эсибизге түйө турган нерсе, эгер акылыбызда бир суроо пайда болсо, анын сөзсүз түрдө жообу да болот. Ооба, улуулар да буга окшогон суроолорду берет. Ошондуктан бул китепти ата-энеңиз да кыйналбай ала турган текчеге коюңуз. Сиз китепке өңүлүп киргенге чейин унутпашыңыз керек болгон дагы бир нерсени белгилей кетейин. Суроо берүүдөн эч убакта коркпоңуз жана баш тартпаңыз. Ар бир суроо сизге жаңы эшиктерди ачат. Ал эшиктердин артында болсо, ар башка дүйнө турат. Сизден суралган суроолордон да эч качан коркпоңуз жана качпаңыз. Суроого жабышып, анан учугун улам тарта берсеңиз, аркасынан бир жооп чыгат. Албетте, туура жоопту алып чыгуу үчүн көбүрөөк окуп, катуураак аракет кылыңыз. Анын үстүнө суроо берүү дуба кылганга барабар. Андыктан көп дуба кылыңыз. Акылыңыз менен жүрөгүңүз билимдин нуру менен жарыктансын. Жолуңуз ар дайым жарык болсун. Алла Таала эмне үчүн көрүнбөйт? Алла Тааланы чындап көрүүнү кааласаң, тартынбастан "Мен Алланы көргүм келет" деп айткын. Анткени мен да Алланы абдан көргүм келет. Анан кантип жаркыраган күндү жер жүзүнүн үстүнө лампа сыяктуу асып койгон Алла Тааланы көргүм келбесин? Караңгы түндү ай менен жарык кылып, миллиарддаган жымындаган жылдыздар аркылуу асманды кооздоп койгон Алланы көрүүгө кантип кызыкпайын? Бул дүйнөгө көз чаптырган адам планеталардын чоң баскетбол тобу сыяктуу мейкиндикте калкып жүргөнүн көрөт. Жок, калкып эмес. Бул планеталар катуу ылдамдыкта күндү айланып жатат. Мен дагы дүйнөнү бул мейкиндикте кулатпай айлантып турган Алланы албетте көргүм келет. Асмандын бетин көк кылып кынтыксыз кооздоп койгон Алланы көрүүгө ынтызар болбой коюу мүмкүнбү? Көк асманда каалган булуттарды ары бери учурган жана ичинде көл менен деңиздердей чоң көлөмдөгү сууну сыйдырып койгон Алланы көрүүгө ким кызыкпасын? Булуттардан тамчы жамгыр жаадырган. Ар бир түшкөн кар учкунун мурункусуна такыр окшошпой, кооз жана өзгөчө кылып жараткан Алланы таануу жана аны көрүүдөн да кызыктуу эмне болушу мүмкүн? Айланаңыздагы бактарактарды караңызчы. Топурактын астындагы тамырлары менен кир сууну ичет, бирок анын шактарында миң бир түркүн мөмө жемиштер, ширин алчалар, даамдуу алмалар, шекердей алмуруттар. Булардын баарын кылган Алланы ким көрүүнү каалабасын? Ооба, Алла Таала эмне үчүн көрүнбөйт деп сураганга акың бар. Аны көрүүнү эңсегениң туура эле иш. Мен сени түшүнүп турам. Мен да Алланы көрүүнү каалайм. Мындан да жакындан таанууну, аны дагы көбүрөөк сүйүүнү каалайм. Мына түркүн түстүү гүлдөрдү карачы. Байчечекейден роза гүлү башкача. Роза гүлүнөн да өзгөчө гүлдөр жайнап турат. Ар бири өз алдынча кооз жана сүйкүмдүү. Бул гүлдөрдү мындай түстөргө боёгон, жыпар жытты сепкен Алланы көрүүгө албетте кызыгасың жана аны көрүүнү каалайсың. Баса унутуп баратыптырмын.
дарактын бутактарында сайраган таранчыларды, булбул куштарды карачы. Көзүңдү бир саамга жумуп, өзүң билген ар бир кушту элестетип көр. Канаттарын кантип кагып учуп баратат, шамалга каршы кантип учат алар. Айрымдарынын мукам үнү кандай гана жагымдуу. Кээ биринин канаттары кандай гана кооз. Бул куштар кантип уя салганына, жумуртка басканына, балапандарын кандай багып жатканына бир көз салчы. Бул канаттуулардын баарын мындай сонун кылып жараткан Алланы баарынан да жакындан таанууга, көрүүгө ынтызармын. Албетте, сен да көргүң келген үчүн, эмне үчүн көрүнбөйт деп сурап жатасың. Албетте акыллуусуң. Экөөбүздүн тең бул суроону беришке акыбыз бар. Энеңиздин жулуу курсагында жатып, бир бөбөккө айлануу эмне деген керемет. Чынбы? Оболу ал жердеийненин көзүндөй да бир нерсе эмес болчусуң. Колдоруң, манжаларың, жүзүң, көзүң, оозуң, тилиң, кулактарың жана башка мүчөлөрүң ал караңгылыкта болгону 2 клеткадан жасалды. Ойлонгон адамга булардын баары кереметтүү иш экени көрүнүп турат. Жүрөк, боор, өпкө, бөйрөк, мээ жана башка дене мүчөлөрүң абдан туура ордуна коюлуп иштелди. Шундан улам Алла Тааланы таанууга кызыгууң артып жатат. Натыйжада мени ушундай чеберчилик менен жараткан Алла Таала эмне үчүн көрүнбөйт деп сурайсың. Ооба, эми суроонун жообун берүүгө аракет кылам. Бирок бул жооптон мурун айрым нерселерди эскерте кетейин. Сабыр менен угушуң керек. Себеби дароо жооп бере турган жеңил суроо бербедиң. Сурооң оор болгондуктан, албетте, жообу да узунураак болот. Ар бир нерсенин чеги болот. Мисалы, эң оор дегенде канча кило жүк көтөрө аласың? Ашып кетсе 200 кило, чынбы? 2 тонна жүктү эч ким көтөрө албайт, чынбы? Себеби денебиздин, колдорубуздун жүк көтөрүүдө бир чеги бар. Буну эч качан өзгөртө албайсың. Эгер болбой эле ошончолук оор жүктү көтөрөм деп аракет кылсаң, бир жериң сынат же жүктүн астында басылып каласың. Угуунун да бир чеги бар. Класстагы мугалимдин үнүн угасың, бирок үстүңкү кабаттагы мугалимдин үнүн уга албайсың. Үндүн да бир чеги бар. Каалашыңча кыйкырсаң да, айылдагы чоң апаң үнүңдү уга албайт. Аны менен сүйлөшүүнү кааласаң, телефон чалууң керек же айылга барууң зарыл. Албетте, чоң апаң сага да келиши мүмкүн. Эми бутуңдун абалына назар сал. Канчалык ылдам чуркай аласың? Илбиристей тез чуркай аласыңбы? Саатына 90 км. Албетте, буттун ылдамдыгында да бир чек бар. Абдан тез чуркасаң да, бир аз убакыт өткөн соң чарчайсың. Бир ичкенде канча чыны сүт ичесиң? Ашып кетсе 4 же 5, чынбы? Анткени ашказандын да бир чеги бар. Эми сага бир суроо. 3 жерде 5 канча? Макул, суроо жеңил экен. Эми 21.344.576-ны 890-го көбөйт. Эмичи, эсептегичи жок эсептөө кыйын бекен? Бирок таң калба, бул демейки эле көрүнүш. Анткени акылдын да бир чеги бар. Айрым маселелерди жөнөкөй эле түшүнүү мүмкүн. Бирок бир нече суроолорго заматта жооп бересиң. Бирок бардык суроого заматта жооп бере албайсың. Кээ бирин болсо өз алдынча да түшүнө албайсың. Билгендерден сурап үйрөнөсүң. Анткени айтылгандай эле акылдын да бир чеги бар. Эгер көзүбүз көрө алган нерселер менен көрө албаган нерселерди салыштырсак, көзүбүз эч нерсени көрбөгөндөй сезилиши мүмкүн. Таң калууга кажети жок. Туурасы ушундай. Окумуштуулардын изилдөөсүндө биз жашап жаткан ааламдын 70%-нын эмне экенин биле албайбыз. Ааламдын бул бөлүгүн окумуштуулар кара энергия деп атап коюшат. Ал эми калган 30%-нын 25%-ы кара куттуу деп аталып, аны да көрө албайбыз. Биз аалам тууралуу угуп, көрүп билип жүргөнүбүз болгону 5%-ды түзөт. Деп рахаттанбай тур. Адам баласы бул 5%-ды да толук көрө албайбыз. Жогоруда айткандай, ааламда көргөн нерселер менен
көрбөгөндөрүбүздү салыштырсак, эч нерсе көрбөгөн сокур адамга айланып калабыз. Сенин көрөм деген көзүң аалам ичинде, жер менен бир кумурсканын бутун салыштыргандай эле болуп калат. Эми ушул ичинде жүргөн ааламды түзүп көрө албаган соң, бул ааламды жараткан жана андан тышкарыда болгон эч нерсеге окшобогон Алланы көрүүбүз мүмкүнбү? Алланы көз менен көрүү мүмкүн эмес. Айрым адамдар мен көрбөгөн нерсеме ишенбейм, ошондуктан Аллага да ишенбейм дешет. Бул эң акмак адамдын сөзү. Анткени ал көрбөсө да бар экенине анык ишенген абдан көп нерселер бар. Негизи эле айланабыз да, биз көрбөсөк да көп нерселер ар дайым бар болуп турбайбы? Мисалы, жердин тартуулуу күчү, акыл эс, жан, сүйүү, рахат, ой кыял. Булардын баарын эмне экенин, бар экенин абдан жакшы билесиң, чынбы? Болбосо бул саналгандардын эч бирин көзүң менен көргөн эмессиң. Демек, ишенүү үчүн баардык нерсени көрүүгө кажет жок. Ансыз да баардык нерсени көзүбүз менен көрүү мүмкүн эмес. Бир нерсени көзүбүз менен көрбөй жатканыбыз анын жок экенин эч качан түшүндүрбөйт. Алла Таала биз көрбөй туруп ишенген, бар экенин билген улуу жаратуучубуз. Аллага ишенүү үчүн аны көрүү талап кылынбайт. Аллага ишенүү үчүн аны көрүү талап кылынбайт. Муну айрым мисалдар менен түшүндүрүп өтүүгө аракет кылалы. Буйруса бул өрнөктөр деңизге шоола чагылгандай суроолоруңа аныктык киргизет. Кел, экөөбүз сүрөт көргөзмөсүнө барып келели. Карасаң, эмне деген керемет сүрөттө тартылган. Ушул тараптагы үстөлдүн үстүндөгү алтын түстүү кураманы карачы. Анын ичиндеги байчечекей гүлүн кара. Байчечекейдин үстүндө көк асман. Көк асманда айкалышкан булуттар. Канаттарын кагып бараткан куштар. Узактан чагылдырган саргымтыл эгин талаасы. Эми сага суроо берейин. Айрым суроолорум ыңгайсыз болсо да сен жооп бер. Бул сүрөт канчалык кооз? Абдан кооз экен. Бул сүрөттү ким тартып, ким жасаган? Бир сүрөтчү албетте. Анын тартып жатканын көрдүңбү? Жок. Бул сүрөттү бирөө тартканын кайдан билесиң? Анткени башка жолу жок, мындай сүрөттү сүрөтчүлөр гана тартат да. Көрбөсөң дагы ишенесиңби? Мен сүрөттү көрүп турам. Байчечекейлер, кумара, көк асман, куштар, булуттар, эгин талаасы. Булар өзү эле тартылып калбайт да. Бул калем менен боектор ушул жерде жылдар бою турса, мындай сүрөт тартылып калышы мүмкүн го. Суроолорум ыңгайсыз болот дегенсиң. Бирок мынчалык тайкы суроону күтпөгөм. Калем менен боек көз алдынча бул сүрөттүн бир четинде жазашы мүмкүн эмес. А балким сүрөтчү бул сүрөттүн бир жеринде жайгашкандыр. Эмне деп былжырап атасың? Токтот, болду. Сүрөттүн ичинде сүрөтчүнүн эмне иши бар? Ал сүрөттүн сыртында болгон үчүн бул сүрөт тартылды да. Жакшылап ойлонуп көрчү. Калем же боектордун бири сүрөтчү болуп жүрбөсүн? Келжиребе. Бул калем боектор миллиарддаган жылдар бою турса да, бул сүрөттү тарта албайт. Анткени алар жансыз, алсыз, өзүнөн башка бирөөгө муктаж. Абдан сонун жооп. Кел эми бул көргөзмөдөн сыртка чыгалы. Карачы, кайсыл жерге алып келдим? Бул дөңсөөдөн баары көрүнөт. Көк асман, каалгыган булуттар, булуттар менен жарыша учкан канаттуулар, жайкалган чөптөр, өзөн бойлоп күнгө жүзүн тозуп турган байчечекей гүлдөр. Бул жер бир аз мурунку көргөн сүрөткө окшошот бекен? Ооба, бирок бул жерди ал сүрөткө салыштырып болбойт. Кандай гана кооздук. Бул жер кооз бекен же сүрөтпү? Албетте бул жер кооз. Демек, бир сүрөт өзүнөн өзү жаралбаса, мындай кооз жер өзүнөн өзү жаралышы мүмкүнбү? Албетте жок. Булардын баарын Токто. Шашылбай тур. Айлананы жакшылап кара. Эч сүйлөбөй мени угуп тур. Ушул алтын өзөктүү ромашканы карап көрчү. Жалбырактарын санайлы. Өңүн карайлы. Ортосундагы сары түс. Четки ак жалбырактарына кандай гана сонун жарашкан. Ал эми жашыл чөптөрдүн арасынан өсүп чыкканы мындан да жарашыктуу. Карасаң, айрым гүлдөрүнүн ичинде бал арылары бийлеп учуп жүрөт. Жаны тынбаган кумурскалар
биринен сала экинчисине каттап өтүп баратат. Терең дем алсаң, кандай гана аңкыган жыт. Назиктиги тим эле аркы алсыз кызгалдакты кара. Мындай өңдү башка жерден көрдүң беле? Учуп конуп жүргөн көпөлөктү карачы. Канаттарын жакындан карасаң, бирок тие көрбө. Анын канаттары өтө назик. Кел, ушул гүл жайнаган жерден асманды бир карап көрөлү. Ромашкалар сыяктуу аппак болгон булуттар, ойкуп кайкып жүргөн чабалекейлер, көчүп конуп жүргөн илек-илекти кара. Те өзөндүн ары жагында эгин талаасы бар. Анын аркы жагында тоо боролоп өскөн токойдун укмуш жашылын карачы. Бак дарактардын көркөмдүгүнө көз тойбойт. Эми айтчы, катардагы бир сүрөттү эч качан сүрөтсүз пайда болбойт дейсиң. Мындай кооздуктар, көркөм табигаттар өзүнөн өзү эле пайда болду деп айта аласыңбы? Жок, эч качан. Булардын баарын Алла Таала жараткан. А бирок Алла Тааланы көргөн жоксуң го. Кандай айырмасы бар? Анын жараткан гүлдөрүн, көк асманды, аарыларды, көпөлөктөрдү көрүп турам. Гүлдөрдүн жыпар жытын сезип жатам. Алардын назик жалбырактарын кармап турам. Булуттарды карап турам. Куштардын канат кагышына, конуп кайра учушуна көз салуудамын. Алланы көрбөсөм да көргөндөй ишенип турам. Булардын баары жер жүзүндөгү чеберчилик менен жасалган табигат. Баары бир Аллага таандык. Дагы бир суроо. Оюңа дагы бир ушундай суроо келиши мүмкүн. Макул, биз Алланы көрбөйбүз. Алла өзү кааласа бизге көрүнүшү мүмкүнбү? Башында сага Алланы таануу жана көрүү тууралуу кызыккан ар бир суроону беришке акың бар экенин айткам. Ооба, Алланын баардык кулдары аны көрүүнү каалайт. Биздин жаратканыбыз ким? Кандай зат болду экен деп кызыгат. Алла Таала дагы пенделеринин мындай умтулуусун жөн калтырбайт. Өзүн пенделерине каалагандай көргөзөт. Бирок бул дүйнөдө эмес, жаннатта. Башкача айтканда бейиште. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: бейишке келгендерге бир үн ушундай дейт: Алла силерге убада берген эле. Азыр ал убадасын аткармакчы. Алар айтат: бизди тозоктон сактап, бейишке киргизүү менен биздин жүзүбүздү ачпадыбы? Ошондо Алла Таала парданы алат. Аллага ант ичип айтам, ошол убакта адамдар үчүн Алланы көрүүдөн да сүйкүмдүү эч нерсе болбойт. Ар бир суроонун албетте жообу болот.